Саламатсызбы Азим ажы, элдик демилгелер борборуна кош келипсиз. Анда эмесе өзүңүз жөнүндө тааныштыра кетсеңиз. Рахмат. Мен өзүм ушул Сыкөл областы боюнча Оңай энелер жарыгы коомдун төрайымымын. Мен өзүм 1996 жылдан бери ушу коомдук ишмер болуп иштеп келем. Ар тараптан колдон келген иштерибизди аткарабыз. Мына көп жерлерде кайрымдуулук иштерди кылам. 2008 жылы омайчылыкты түзгөнбүз. Көрөнгөсүн Аврорада биздин көгүлтүр касиеттүү Сыкөлүбүздө 2 күндүк конференция өткөрүп, 7 областтан умайнелерди чакырып, ошол боюнча ошондон бери омайчылык, мээримдик жол менен эне катары көптөгөн иштерди кылам. Кол өнөрчүлүктү кылам. Андан тышкары 14-15 адамым бар. Ошо Чолпон Ата шаарында мүмкүнчүлүгү чектелген. Мына ошолорго такай ушундай өнөрлөрдү үйрөтөм, көптөгөн тумарчаларды үйрөтөм. Андан тышкары жүн менен жүндү боёп, анан аларды сайып, ийне менен сайдыртып үйрөтүп. Мына өзүңөрдүн жасаган буюмуңарды сатып, тыйын таап алгыла деп, жүндөрдү болсо өзүм алып келип боёп, экологический таза эмелер менен боёйбуз дагы. Анан кийин сайдырам. Анан ал буюмдарын өздөрү алышып, жана ипподромдо жайкысын такай көргөзмө болот, оймо көргөзмөсү болот. Андан тышкары көп көргөзмөлөрдө ошо биздин колдору менен кылган ошо мүмкүнчүлүгү чектелгендердин буюмдарын коюп саттырамын. Мына жыл сайын өзүм аларга подарка уюштурам. Жаңы жыл сайын ушулардын көңүлүн көтөрүшкө аябай аракет кылам да. Быйыл дагы мына ошо умайнелер атынан умайнелер болуп тамак ашты уюштуруп, анан ар бирине 600 сомдон подарка уюштуруп бердик. Моуреки тумарчанын эмесин мазмунун айтып берип коеюн дедим. Ушул демилгечи топко да алып келгем. Өзүмдүн жасаган тумар катары Аалам деми деген тумарчада мына момдо болсо, могу ак түсү болсо ак жол деп, ак менен жип менен жасадым да. Андан кийин көк менен жасаганым бул көктөй кенендикти берсин деп. Жүрөккө көктөй кенендикти берсе, адамдардын жүрөгү ачылып, жан дүйнөсү ачылып, көктүктү берсин деп ушул жерге бердим. Могу сиреневый болсо, мына жакында күн тутулду, күндүн нуру сиреневый дейт. Ошо сиреневийди бердик. Бул оттун белгиси. Жалындап, очогунда от күйүп туруп, ар бир кыргыз элимдин очогунда от күйүп, казаны кайнап, казанга толуу аш болуп, босогосуна толгон баш болуп, ырыс кечик келип турсун деген белги. Моуреки ортосундагысы болсо күндүн белгиси. Баарына жалпы жарыгын берип турсун деп, чексиздиктин белгиси 8 кыры бар тумарча. Бул жерде үкүнүн канатын тагып койгон себебим бул кичинекей тиги секерек кыздарга, биздин кыргыздар илгертеден бери салтыбызда төбөсүнө үкү тагып кийгизишкен. Себеби ал үкүн эмне дегенде ошонун мазмунун чечмелеп бериш керек да. Ал секерек кыздар деген көздөн, сөздөн, тил тиштен сактаса экен деп ошо үкүнү караңгыда көз тапкан, капиреттен сөз тапкан дейт. Мына канекей энебиздин колдоочусу үкү болгон экен, кабылан болгон экен. Мына айтылып келет манас эпосторунда. Мына ошол экен үчүн могу үкүнү тагып койду. Ошону демилгечи топко ушуну тагып койсоңор ушул жерге тумар катары деп берип атам. Анан ошол мааниси күчтүү экен. Ошону чечмелемеси да. Бу дагы мен чечмелеп туруп, Аалам деми деп ошону жасап, ушундайларды жасап, ошонун чечмелемесин берип койгом. Муну рамага салып коюш керек эле, мен жете албай калдым. Кечирип коесуздар. Абдан мааниси жакшы экен, абдан күчтүү экен. Андан тышкары өзүбүз мына момундай жоолуктарга, кышкы жоолуктарга, апаларга, энелерге абдан жылуу, жумшак, анан момундай кылып сайып атам. Ошону көп алышат, заказ беришет. Мына ошондой эмгектер менен анан өзүбүзгө ошол экин акчасын жана каражат кылып, мүмкүнчүлүк чектелгендерге жардам берип, подарка уюштуруп, ушундай иштерди кылабыз. Мына мындай кылып салынып алса болот. Капталынан артына салынса болот, жылуу да. Кичинекей кыздарга, секерек кыздарга мектепке баратканда кышкысын мына азыр суук учурунда мына мындай шарттарды саям. Шарпыңызды абдан жакшынакай. Ушундай эмелерди сайып, жакшынакай кылып, абдан ушуларды жүндөн жасалыптыр, э?
муну тиги жүн менен сайып, анан кийин муну кадимки жанагы ала кийизди бышырабыз. Бышыргандан кийин бул эч жакка түгү дагы чыкпайт, ушундай сакталып калат. Жерлерде абдан көйгөйлөр көп болуп атат. Анан көптөгөн энелер, жалгыз бой энелер, көп баласы бар энелер, үйлөрү жок кейбирөөнүн үй болсо дагы кредитти абдан чоң процент менен алып алышып, мына кредит маселесин кандай гана жүрөктү оорутуп, белдерин бүкчөйтүп ошолорду кууратып атат. Энелердин ыйлагандарын уксам кээде жүрөгүм сыздайт. Андан тышкары жерлерде, райондорубузда, мисалы үчүн биз жакта Ысык көлдө алма абдан жакшы өсөт. Алма кургаткыч алып, мына мен өзүм ошо алманы проект жазып, алманы 80 миңге алма кургаткыч алып, мына ошо алманы солнечный да кургатат, электрический да кургатат, мына ошону кургатып 150 сомдон пансионаттарга өткөрүп атабыз. Андан тышкары көптөгөн эле иштерди кылабыз. Ара чородон мына Чыңгыз Айтматов агабыздын 90 жылдыгында жана Үмөт деген кичинекей Үмөттүн ума энеси болом, Манасчы бала 3 жашынан баштап чыккан. Мына ошо декелни мектебине барып аябаган. Ошо жерден эми өткөрдүк, конкурс өткөрдүк районубузга, шаарыбызга. Жакшы Чыңгыз Айтматов агабыздын жазуучулук жакшы чыгармаларынан кимиси жакшы жазып келсе, ошолорго ума эненин грамотасын, дипломусун бердим. Анан мектептерге чыгарып калышат, мектептерге барып кыргызчылык боюнча ума эне жолун, умайчылык деген эмне, каада салт эмне, үрп адат деген эмне, мына ошолордун баарын сабак берип үйрөтөм. Алардын суроосуна жооп берем. Бата деген эмне? Бата деп, батаны эркектер айтат, аксакалдар айтат. А тилек деп, эненин тилеги деп коет. Эненин тилеги көккө. Энелер бириксе эли биригет дейт. Ар бир үйдө эне өзүбүз балдарыбызды тарбиялашыбыз керек. Умайчылык касиетиңиз жөнүндө эжеке айтып берсеңиз бизге. Умайчылык бул биздин илгертеден берки Төмөн ата, Сак, Усун аталардан бери келаткан умайчылык эң чоң касиет, эне башаты деп коет. Эне деген курсагында бала жаткандан баштап тарбиялаш керек. Эгер комуздун күйүүсү менен курсагында жаткан балдар ушундай толкунданып, ичинен эле тарбия алып түшүшкөн. Мындайча айткандачы, иштегине ошондо үйлөнө турган үйлөнүү үлпөтү деп коебуз. Чач өрүү үлпөтү, умайчылыкка бардык нерселер кирет. Кыргыздын касиеттери боюнча да чачты кырктырбаш керек деп илгери энелер тыйган. Анан бала төрөлөрдө 9 ай көтөрөт да. 9 ай көтөргөндө мына эненин ичинде жатканды жанагы үйлөнгөн мырзаларыбыз келин алып келип атат да. Аны алып келип эле мына аял алып келип берип койду, мен атама оокат кылсын дегенде эмес. Ошолор деген экөө тең эл шартка оокат кылыш керек. Теңирим сүйөт дейт, ошону теңирим сүйөт дейт. Баягы келин келиндин жеңилин жерден орун колдон алып, жардам берип, ичиндеги баланын аман эсен төрөлүшүнө көмөкчү болуш керек. Умайчылык дегеним илгертеден эле ума эне, Манас атаны төрөткөндө. Мына ошо Манас атаны төрөткөндө ума эне дейт. Көчүүнө чапканда түртүп сүрөпчү, аман эсен төрөсүн деп бала түшүп атканда ума эненин алакан тийген. Эмне үчүн биздин кыргыздардын бул арткы баланын арт жагында, жан башында көк ала болуп калат. Бул кыргыздын өзүнүн белгиси, ума эненин белгиси деп коет. Бул ума эненин белгиси абдан чоң. Умайчылык дегендин ичинде мээримдүүлүк бар. Эне жакшы болсо, баягы энеси жамандын негизинде оңолбойт деген сүрөлөрдүн баары бул тескери болбойт. Эми бул кыргыздын тилинде келаткан, айтылып келаткан сөздөр да. Ошон үчүн энеси жаман негизинде оңолбойт деп коет. Энеси жаман папирос тартып, арак ичип, анан сөгүнүп, сагынып отуруп баланы эмсе, анан бала ал эмне деген бала болот? Өзүңөр ойлогулачы. Мындайларды мен көп эле көргөм. Ичип алып, анан бала эмизип, анан эме кылгандар. Мына ошон үчүн ошо үрп адаттан, үрпүн соргондон бала тарбияланып кетет. Ошондо мээримиң менен баланы ушунчалык кармап туруп эмиссең, балага ушундай жакшы сөздөрдү ырдасаң, бешик ырларын ырдасаң, ошо бала аябай мамире уктап калат. Ошону жаткырып коесуң, туурабы? Мына ошон үчүн үрп адат деп айтабыз. Мен өзүм умайчылыктын бүт касиетин алдым. Умайчылыкты жети дубандан келген ума энелер, касиетти кармаган энелер бүт баары келип мага куртагып, өздөрү мага күлүп калам, мага статус берип кетишкен деп. Ошондой эле да андан тышкары өзүм дагы ырымдайм. Жүрөк көтөрүп коем, айыгып калышат, балдарымды ырымдап коем. 9 ума эненин ташын алдым. Эми мен аларды ташты издебейм.
мага өзүмө ошондой жерлерге, касиеттүү жерлерге барганда же көлгө барганда өзүм бутум учуна туруп калат, же анан ошондой сезим келет, ал деп алып аны үйгө алып келгенден кийин ошондой белгилерди көрүп алып өзүм таң калам да. Ушундай белгилер менен иштейм. Умайчылык абдан терең, мазмуну дагы терең, дагы эле изилдеп келатам, дагы эле ошону изилдеш керек. Ошол айтып берерим. Силерге да аябай чоң рахмат. Ушу жерде тартып аткан уулума, ушу демилгечүү, элдик демилге борборуна суроо берип, мен чакырып эметкениңерге абдан терең ыраазымын. Өзүңөргө, ишиңерге ийгилик берсин, өмүрүңөр узун болсун, чың ден соолук, күч кубат, коопсуздук берсин. 3 нерсе болсо калганынын баары болот. Рахмат эжеке, абдан сизге чоң рахмат. Дагы да келип туруңуз, буюрса сизде Кудай буюрса чакырсаңар келип туруп. Ушундай көргөзүп турабыз, чыгарып турабыз. Эми сиздерге бата берип койсом, уруксат этиңиздер. Айтып эле бүттүм коет. Эми калгандарын дагы таанышабыз. Баарыңыздар ушу демилгечи топтогу айымдар, уулдарыбыз, балдарыбыз, баарыңыздар элдик болуп, элдин демилгесин ушу топко келип турушуңарды, келгениңиздерге баарыңыздарга тилектешмин. Жана асманыңар такай ачык болсун, маанайыңар такай жарык болсун, кызматыңар элге болуп, жарыгы жерге болсун. Ушу эмгектенсек, баары кыргыз элибиз өнүгүп өсөт. Кудайым өзү колдосун, манас атам коргосун, умай эне ишиңерди оңдосун. Амин. Амин. Айтканыңыз келсин. Эжеке, сизге дагы албан ийгиликтерди каалайбыз. Дагы да ден соолукта болуңуз. Сиздей апалар бизге керек. Сизге дайыма шыгыңызга шык кошуп турчу шакирттериңиз бар экен. Биз да сиз менен сыймыктанабыз. Дайыма ушу элдин алдында маңдайыбызда аман эсен жүрүңүз. Келгениңизге чоң рахмат. Терең рахмат сиздерге. Аман болгула.